Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү студияда мен Мээрим Ташыбекова. Райымбек Матраимов камакка алынгандан бери анын айланасында талкуу токтой элек, аны колдогондор да, ачуу сынга алгандар да болууда. Деги эле Райым Матраимов ким? Ашынган коррупционерби же сүттөн ак адамбы? Алдыда ушул теманын алкагында сөз болот. Студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетейин. Эл аралык адвокаттар уюмунун мүчөсү, эксперт Токторбек Ашыркул уулу, журналист Семетей Талас уулу, журналист Райым Матраимовдун тарапташы Элнура Алканова. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Азыр болсо мен алгачкы эле суроону Элнурага бергим келип турат. Сиз ар дайым айтып келесиз, Райым Матраимовду башынан баштап колдоп келем деп. Жалпы мамлекет ошо каршы болуп, анын коррупциялык аракеттерине иш козгоп аткан маалда сиз эмне себептен аны колдоп жатасыз жана кайсы сапаттар үчүн сиз ага мындай артыкчылык берип жатасыз? Жалпы мамлекет каршы деп айтып жатканыңыз мага мындай кызыктуу суроо болуп көрүнөт. Мамлекет деп айтып жатканда эмнени сиз мисалга алып жатасыз? Бийликти алып жатасызбы? Же негизги ушул бүткүл системаны айтып жатасызбы? Бүткүл ушу бийлик системасы каршы чыгып жатабы бүгүн Райым Матраимовго? Жалпы коомчулук. Жалпы өзү менимче бул жерде айткан эмне туура болот. Бул көбүнчө ушул Бишкектеги журналисттер каршы чыгууда. Андан сырткары ошол коомчулуктун бир чоң бөлүгү деп мурда аз болсо бүгүн аябай күчөп кетти. Ал ошол толкун ушундай бир коомдун бир жарымы деле туура айттыңыз, ошо каршы чыгып жатат. Эмне себептен? Мен башынан бери колдоп келген эмесмин Матраимовду. Эсиңерде болсо, ошол 2017 жылы Азаттык уналгысында ошол иштеп жатканда биз таможнядагы ошол коррупцияны, таможнянын ичиндеги ошол статистика, киреше чыгаша кандай реэкспорт базарын изилдеп чыгарабыз деген теманын алкагында иштегенбиз. Бирок ал жерде бизге ошол Азаттыктын директору так эле задание берген. Матраимовду алгыла, Матраимовдун мүлкүн көрсөткүлө, адрестерин беремин. Ошонун так иликтөөнүн чокусуна Матраимовдун фамилиясын коебуз деп ушинтип койгон. Бирок ал жерде Матраимов конкреттүү бир жерде кантип урдады, кайсыл жерде кантип бир пара алдыбы, же бир мындай конкреттүү бир фактты биз таба албай койгонбуз, алган эмеспиз. Ошол себебинен мен мындай көргөмүн, бул жерде биз бир кишиге асылып кетпейбиз. Себеби колубузда бир окуя болуш керек, бир факт болуш керек. Ошондо биз айта алабыз, могул киши мындай кылды десек, жок, бул ушул Оштогу чоң эле ушул үйү, ошол особнягы ошол эле факт болуп жетиштүү бизге деп ошентип айтылган болчу. Анан биз ошентип үйлөрүн көрсөткөнбүз. Бул жагдай мага жаккан эмес. Себеби иликтөөчү журналистикада тактана табылган фактыларга табылса, ошондо биз кайсы бир аткаминердин фамилиясын алып, ошого биз айып коебуз. Бирок так баягы колуңда еще доказательство бирдемке жок болгондо, кейс деп коет да, кейс жок болгондо биз эч ким фамилиясын кошо албайбыз. Ошол жер мага жаккан эмес. Ошодон алгачкы башталган бул негизги мен өзүм байкап баштадым. Азаттыктын бүт жамааты эмес, бирок ал жердеги ошол эле руководстводо отурган кайсы бир саясатчылар менен бирге иштешкен адамдар болгон экен. Ошондон баары башталган. Кийин 2000 канчанчы жылы, жакында 2 жыл болот, ошо Али Тактакунов иликтөө жасаганда мен шек санап ал иликтөөсүн текшерип баштаганмын. Кайсыл фактыларга бул таянып жатат деп. Себеби мен канча жыл бул теманын үстүндө иштедим. Эч нерсе таба албай отурганда, башка бир журналист табып жатканда мен текшерип баштаганмын ал жерде. Ал жерде көп жагдайлар болгон, эмне үчүн ал иликтөөнү текшерүү керегин. Себеби бардыгы эле, мисалы баягы базарда иштебесе дагы банк системада иштеген адамдар түшүнөт. Кантип эле 700 миллиондун баягы пайда кайсыл жерде пайда болгонун. Эмне үчүн мен каршы чыкканмын? Мен Матраимовду колдоймун деген ал түшүмө даже кирген эмес андай сөздөр. Андай ой келген эмес мага. Мен болгону өзүм иликтөөчү журналист катары журналисттер кетирген каталарга мен белгилегенмин. Ошол каталарды белгилегеним үчүн
сындаганым үчүн эмне үчүн биз атка минерлерди, госсистемада иштегендерди, жөнөкөй карапайым элдерди биз журналисттер жамандай алабыз, аларга сын пикирибизди айта алабыз, а эмне үчүн өзүбүз журналисттерге сын пикир айта албайбыз, мен түшүнбөдүм. Ошол үчүн мени мындай жалпак тил менен айтканда, мени журналисттер жеп салган ошол жерде. Сен коррупцияга каршы күрөшүп жаткан адамдыга каршы чыктың деп. Жок, мен эч качан Токтокуновго каршы чыккан эмесмин. Мен болгону ошол фактылары менен туура бериш керек. Пикир кылып берсин анда. Бул иликтөө эмес болчу. Анда менин жеке пикирим, мен мындай маалымат таптым, мен ушинтип ойлоймун деп айтса бир жөн. Бирок ал менде факты бар деп атпайбы. Ошол фактыларды 2 жылдан бери азыр тастыкталбай атат. Канча кылмыш иштери козголду, канча 2 жылдан бери ошол Финполицияда дагы, ГСБПте дагы, парламентте дагы текшерүү жүргүзүлгөн. Ошол жерлерге мисалы Али Токтокунов бүгүнкү күндөн бери келе элек, допроска келе элек же очный ставкага келе элек. 2 жылдан бери далилденбей турат. Ошол үчүн мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө Матраимовду ушул 700 миллион боюнча чыгарган, Матраимов чыгарган деген доо менен буну камап салыштыбы? Эми мына убакыт келди. Эми очный ставкага убакыт келди. Эми ошол журналисттер тарабынан далилдерди алып келсин. Каким образом Токтокунов эмес, Матраимов 700 миллионду Кыргызстандан чыгарып кеткен айтып берсин. Ал жерде кечиресиз, бизде бир видео бар эле, сиз айтып калдыңыз, ошо мен башында Матраимовдун мүлктөрүнө тескерисинче каршы чыгып келгем деп. Ошол видеону көрүп алалык, андан кийин сөздү улайлык. Элчибек, видеону коюп берип койсоңуз. Добрый день, уважаемый президент. Спасибо большое, что вы продлили время для того, чтобы у нас была возможность вопросы задать. Я продолжу вопрос коллеги из телеканала «Апрель». Вы попросили, чтобы мы предоставили факты, и то, что вы обязательно это возьмете под контроль, будете изучать. Вместе с Уланом Эгизбаевым группа журналистов, в том числе и я, проводили несколько расследований. Одно расследование касалось как раз-таки таможенных серых схем в таможне. В 2017 году, согласно имуществу, которое мы нашли, эти все документы имеются у меня. Я сама их брала из госрегистра. Я не буду говорить точный адрес всех имуществ в целях конфиденциальности, но я примерно расположение буду диктовать. На его мать, на Апизу Матраимову, записанный большой особняк, спорткомплекс в городе Ош. В Бишкеке на бульваре Иркиндик, пересечении Чебик-Джулу, элитная квартира, площадь 250 квадратных метров. В жилом городке Аларча 2 участка, 2 особняка, записанные на мать и на депутата Искендера Матраимова. Тогда в интервью Затыку Искендер Матраимов не опроверг подлинности этих сведений, и он сказал в кавычках «с Божьей помощью у нас есть эти богатства». Скажите, пожалуйста, будете ли вы брать все эти сведения и изучать его налоговую декларацию и все потоки его доходов? Неправильно, что нас обвиняют в том, что мы якобы что-то отрабатываем. Мы ничего не отрабатываем. Мы единственно отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Только совесть. Однажды я начала его защищать. У меня есть свои аргументы. Я от этих аргументов назад не буду отходить. Я стою до конца. Ушул тасмада сиздин эки башка учурдагы сөздөрүңүз жазылып атат. Ошолдо сиздин көз карашыңыз өзгөрүп кеткени тууралуу маалыматты көрдүк. Сиздин көз карашыңыз өзгөрүп кетишине эмне себеп болду? Эмне себеп болгонун ушул эфирдин башында азыр эле сиздерге айтып бердим. Бул жерде ошол президентке мен туура эле суроону узатканмын. Ошол табылган мүлктөр боюнча текшерүү жүргүзүлөбү деп, декларациясы текшерилеби деп деген суроо болгон. Бул суроо менин оюмча туура болгон. Анан ошол декларациялары чынында эле ошол Сооронбай Жээнбековдун маалында текшерилген болчу, кылмыш иши ачылып, жок, кылмыш иши ачылганын билбеймин, бирок ал жерде аябай көп кылмыш иштери болгон үчүн кайсы биринин алкагында текшерилгенин билбеймин, бирок
ошол Матраимовдун адвокаты маалымат берген мага. Үйлөрдүн жарымы декларацияга катталган болчу, анан айрым имуществолор декларациясына кирген эмес. Ал боюнча ошол чоң штраф төлөп, өзүңүздөр билесиздер, көп эле ошол кылмыш жана жаза кодексинин көп беренелери декриминализация болгон өзү. Бир жыл мурда реформаланып. Каражаттарында азыр айтылып атат, сизди ошо квартира алды, ошон үчүн сатылып кетти, өзүнүн көз карашын алмаштырганыңызды ошондой түшүндүрүп атышат. Сиз буга кошуласызбы? Квартира мага эч качан алып берген эмес. Бирок мен өзүм жеке пикирим боюнча бир жылдан бери Матраимовду колдоп келип жатам. Эмне себептен мен колдоп баштаганмын? Себеби ошол эле Али Тактакунов биринчи иликтөөсүн чыгарганда мен өзүм болгон сын пикиримди айтканмын ал жерде. Бул жерде кайсыл документтер фейк экенин, кайсыл жерде мындай маалыматтын үстүнө манипуляция болуп жатат. Ал жерде баягы көңүл бурсаңыздар, Али Тактакунов так өзү сөз менен Матраимов 700 миллионду Кыргызстандан чыгарып кетти деп туруп, анан кантип чыгарды деген жагдайларды айтпай жатат. Бул жерде баягы бир ушул маанинин 700 миллионду кантип Матраимов чыгарды деген идеянын айланасында гана жүрөт да, мындай айтат, андай айтат. Бул жерде баягы сөздөрүн аябай тазалап салган. Эртең сотко берсе, мисалы мен акталып чыгайын дегендей мааниде тазаланган сөздөрү. Бирок ал жерде баягы ошол эле иликтөөнү берип жатканда башында заголовокто Матраимов 700 миллионду кантип Кыргызстандан чыгарып кетти деп айтып жатат. Бул жерде баягы ал жерде айтылган сөздөрүн, өзүнүн эле Али айткан сөздөрүн өзүнүн эле источниги кийин опровержение берип жатпайбы? Саймайти экинчи бөлүгүндө маек берип жатат. Маек берип атканда жок, ал акча бюджеттики дагы болгон эмес, мамлекеттики болгон эмес, ал Матраимовдун акчасы эмес болчу. Ал базардагы базарчылардын акчасы болчу. Турциядан товар алган, мисалы Кытайдан товар алып туруп, товарды алып кирип, Мадина, Кара Суу, Ортой базарында сатуучулардын акчалары болгон деп өзү айтып жатат. Бирок Азаттык ал жерин кыркып койгон. Азаттык кыркып туруп берип атат Сайматин маегин. Анын эле кесиптештери Клоп мисалы ошол жерин толук берген. Толук берген жерде мен байкап көрүп атамын. Мен айткан сөздөр тастыкталып жатат ал жерде. Бирок мени ушинтип элге душман катары көрсөтүп, мага каршы чыгып, мени ушинтип Матраимовго сатылды деп ушундай дооматтарды койгондон кийин мен аргасыздан өзүмдүн айтылган сөздөрүмдү далилдеш үчүн мен Матраимовго кайрылып, сизге мынакей ушундай кылып туруп иштегиле. Бул жерде саясий заказ болуп жатат сиздин атыңызга. Өзүңүздүн атыңызды өзүңүз колдоп публикага чыгып жооп бериңиз. Кайсыл жерде кандай кылмышка аралашкансыз, ошонун мойнуңузга алып, кайсыл жерде аралашкан эмессиз, кайсыл жерде жөн эле жөө болуп жатканын өзүңүз айтыңыз деп мен ага сунуштарын айтканмын. Ал жерде эч качан мен кантип ушундай нерселерди жасап, ушундай иликтөөрдү кылып, алгачкылардан болгон мен ал кишинин фамилиясын алып чыккандан кийин кантип эле мага ал үй алып берип коет? Кантип? Сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Азыр болсо юристке суроо берелик деп турам. Азыр болсо коомчулукта айрымдар болсо митингге чыгып Райым Матраимовду колдоп жатышат. Алар айтып атат, Райым Матраимов деген акчасын төлөп бербедиби? Андан кийин кайра камакка алынышы бул туура нерсеби деп юрист катары сиз буга баа берип кетсеңиз. Эми чын эле элдин арасында бул чоң коогалаңдуу маселе болуп атат. Анын жактагандар чыгып атат, аны жамандагандар да чыгып атат. Бирок бул иштин аныктыгына чыгыш үчүн бир эле маселе бар да. Ага бааны бир гана сот коюш керек. Анан бул жерде сөздөр чыгып кетпедиби? Айыптап атат, соттоп атат, жамандап атат деген сөздөрчү. Мен айтат элем да, ушундай сөздөрдөн алыс болушубуз керек да. Эмне үчүн? Адамды соттолду деп бир гана сот гана далилдей алат өзүнүн чечими же өкүмү менен. Башка убакта биз аны соттолду деп айтууга акыбыз жок. Хотя факт бар болсо дагы, анткени бир гана сот өкүм чыккандан кийин адам соттолду деп эсептелет. Ага чейин мына башында айтып келгенде Матраимов жөнүндө коогалаң чыгып, элдин арасында дүрбөлөң болуп, жана булар Элнур айткандай мүлктөрүн көрсөтө баштаганда элдин пикири башка болчу. Эми азыр камаганда элдин пикири башка болуп атат. Эмне үчүн? Анткени ал адамды действительно алып барып кармап, бүт элге көрсөтүп кантип кармаганын, анан кийин камап, андан кийин акча төлөдү, мынча 2 миллиард төлөдү деп, андан кийин чыгарышып атат.
2 миллиард төлөгөнү бул анын мойнуна алганы деп ойлосок болобу? Мойнуна алды деп даже тергөөдөгүлөр айтып атат да. Ошол жерде жанагы пресс айтканда айтпадыбы? Өзүнүн жасаган кылмыштарын жол божошун жасаганда ошол акчаларды туура эмес жол менен алгандыгын мойнуна алып, анан ушул акчаны төлөп берип атат деп атпайбы? Анын бардыгы дагы сөз болуп атпайбы? Анын бардыгын далилдеген эчтенке жок, биринчиден. Экинчиден, ошол убакта айтам да, тергөө дагы шашкалак иштерди жасаган да. Анткени мыйзамга ылайык. Адамды күнөөлүү деп тапканда аны сот камакка алат. Минималь 2 айга. Андан кийин сотто ал далилдениш керек. Анан эгер ал киши сот тергөө менен биргелешип, иштешип, болгон жагдайлардын баарын ачык айтып берем, кандай болгон дей турган болсо, анда ошого жараша мамиле кылыш керек да. Анан буларды төлөп берди деп чыгарып берген дагы эч бир жерде мыйзам жок. Эгер адам, мен ойлойм да, эгер адам кылмыш кылса, ал отуруш керек. Кылмыш кылбаса, ал адамга даже күнөө тагууга биздин акыбыз жок. Анткени муну биздин эле бир эле биздин конституция эмес, муну эл аралык нормаларда ачык көрсөтүлгөн да. Мисалы, жанагы азыр митинг чыгып атыр деп атпайсызбы? Эмне үчүн камаган айын чыгып атыр? Анткени алдын ала бүт силер өткөн маалымат информациялык маалыматтар аркылуу Матраимовду мынакей тергөө менен иштешип атат, жардам берип атат, мамлекетке мынча акча түшүрдү деп айтып алганда, ал информация дагы элге барып туруп жетти да, эл кабыл алды аны. Эми камап койду дегенде алар да түшүнбөй атат. Эмне үчүн антип бул жардам берип атса, акчасын төгүп атса, эмне үчүн камап коет деген сөз. Сиз ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Эмне себептен камап коюшу мүмкүн? Мен уккан маалыматтарга караганда жаңы жагдайлар чыгып, жаңы жагдайлар чыгып, ал Матраимовдун башка жер мамлекеттердеги мүлктөрү, жосо каражаттары табылды деп информация берилип атат, маалымат, бирок аны дагы тастаган документальный жосо факт эчтеке жок. Бул дагы сөз боюнча калып атат. Эмиратта бар деп атат, жана башка жакта Америкада. Эми андай учурда биз Интерпол деп коет. Ошону менен биргелешип иштеп, ошолор аркылуу маалыматты тактап, анан Кыргыз мамлекетинин күч органдары дагы ошол жактарга өздөрү барып, анан далилдеш керек да муну. Бул сөз информация катары кеткенде факты менен гана беришиз керек. Божомолдоп, мындай болуп калат, мындай болгон деген сөздөн алыс болушубуз керек. Рахмат. Семитей мырза, сизге да сөз берелик. Ошо айтылып жаткан пикирлерге сиз кошуласызбы? Бул башкана темасын көптөн бери жазып келаткан журналисттин биримин да. 2012 бекен, 2013 бекен мен ушул Райым Матраимов, ошол кездеги Адамкул Жунусов, таможня начальниги, республикалык таможня начальниги Берки Кулматов, ушулордун таможнядан ичип жеп аткан коррупциялык схемасы боюнча жазгам да. Аны бир кайсы бир кезде өзүнүн эмесине чыгарып, ошондо тиги Райымбек Матраимов биринчи жолу мен анда иштеген жокмун, эч кандай уруп алган жок деп биринчи жолу массалык маалымат каражаттарына интервью берген. Бир эле жолу ошондо бир кезде. Бул бир. Экинчи, Азаттык тиги булардын Дубайдагы үй мүлктөрүн чыгара электе мурун эле мен башканачылардын Дубайда үй мүлктөрү бар деп айтып келгем. Кийин анын баары тастыкталды. Анан дагы бир маселеге келели да. Бүгүнкү күндө Райым Матраимов бул тиги таможняда мисалы 10 чоң бир таможняга зыян келтирген, мамлекетке зыян келтирген киши болсо, ошонун бири катар көрөм. Аны өзү да мойнуна алып, 2 миллиард сомду төлөп берди. Муну кандай жагдайда төлөдү? Бул мындай болду. Бул Эркачтандан ушу 4 жыл аралыгында өткөн машинадан 16761 дейт. Ошолордон $860 баягы чөнтөк алып турган деп эсептелип, ошонун эсеби 2 миллиардка чыгып, бул ал схеманы ошол эле таможня начальниктери Нурлан Ражабалиев, Абдывахап Боронбаев дегендер менен чогуу деди да. Алар мисалы Нурлан Ражабалиев мамлекетке 12 миллион сом төлөдү, Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төлөдү да. Мисалы үчүн Нурлан Ражабалиев алалы. Бул деген мисалы 12 миллион сом бул $141,000. Аны жанагы 16761 машинага бөлө келсек, анда ар бир машинадан $8 алып турду. Тамагы обедке чыштап кетти деп, фура келсе $8 обедке чыштап кетти, мен ушуга эле макулмун дедиби? Жок, андай болгон жок да.
Анан дагы бир жагдай, ушул жанагы Алинин видеосундагы көз жазымда алган бир маселе бар. Ошол кезде бир айдоочулар жүк ташыган. Жалаң бул Райым Матраимовдун эжесине таандыкпы, бирөө бирдемесине таандыкпы, жүк компаниясы болгон жүктү алып алды да биз алып кирип атканда биз эмелерге тиги таможниктерге 4000-5000 доллар берип атабыз деген бир айтылган сөзү бар. Эми карайлы. Бул жерде жалаң эле эркеш тамдыкын карашты да, тоору карттыкы эмнеге карашпайт? Бул Райым деген айтып атпаймынбы? Бир 10 кыйын таможник болсо зыян келтирген. Ошонун бири калган Кулматовдор эмнеге мисалы үчүн тиги эме кылбайт? Азыркы тапта таможнийге карата, Райымга карата жүргүзүлүп аткан мисалы эме тергөө иштеринин баары, мунун баары чийки. Коомчулукка эч нерсе бул таможниктер, таможня системасы канчалык деңгээлде мамлекетке зыян келтирген, жылына тоор карттан канча машина кирген, эркеш тамдан канча машина кирген, анын канчасы транзит, анын канчасы бияктан тиге эме кылган, эмне товар алып келген, Кытайдын таможня декларациясы менен биздин таможня декларациялар, ошонун баарын, схемасынын баарын эч ким ачыкка чыгарган жок да. 2 миллиард төлөдү деп коюп атат, анан дагы бир муну менен кошо 40 кишини эме кылды да, анын өкөсү бирөө 12 миллион сом төлөдү дагы. Бир жерде таможня начальник болуп иштеген кишилерге мисалы үчүн 140-150 миң доллар деген бул акча эмес да. Себеп дегенде бул шайлоодо көрдүк, мына ушул таможниктер менен чогуу иштеген жана жөнөкөй контрабандисттер. Ошолор шайлоого 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион долларга чейин чачышты го мисалы үчүнчү. Ал каяктан келген акча мисалы. Ошонун баары таможня менен тыгыз иштешип, анан иштешкен үчүн тапты да бул жерде Райымга чейин дагы мына 2005тен 2000 ушул 17ге чейин мындай 18ге чейин дейличи. Ошого чейин мисалы Кыргызстан таможнясына Кудайга шүгүр товар кирип турган. Ошонун баарына тиешелүү болгон жанагы мисалы толтура бул мисалы Эркаштан менен тоор карт чоң, андан башка таможняларда чоң көп да, Кыргызстанда кичик болгончу. Ошонун баары таможнянын посттун начальниктери. Алардын ар биринин мисалы могу Киргизиядан барып эле караса үйлөр турат, 1 миллион долларлык, 1,5 миллион долларлык. Эгерде татаалдуу күрөш болсо, ошо таможниктердин баарын алыш керек да мисалы үчүнчү. Анан мисалы бул макул моюнуна алып атат. Мындай эле болгон жанагы кошелек деген эмнеге эме кылбайт, адик деген эме кылбайт, масса деген бар мисалы үчүн чоң жеген, тима деген бар, баягы атын айтсам баягы убагында булар деле Адам Кулжунусов деле сотко берем тигип болуп чыкканда, кийин анын ошондо мамлекетке зыян бергени тастыкталып камалды го мисалы үчүнчү. Азыр мен булардын атын айтсам, алар да секирип чыгат. Жок, мен жеген эмесмин, анан калан төкөн деп, анан баягы убакыттын өтүшү менен булардын жегени далилденип атпайбы мисалы үчүнчү. Анан андыктан ушул могу боюнча эле билбейм, мен мисалы үчүн бир карасаң булардын коомчулукка канчалык чыкпаганы бири ойлойсуң, балким ошо тергөөчүлөр өздөрү эле жең ичинен бүтүрүп дал аякчаны мындай чөнтөгүнө эме кылып атабы деген ой кетип атат да. Эгерде ушул мына азыр мүмкүнчүлүк болуп атат, жаңы бийлик келди мына. Жаңы бийлик келип аябай тим эле кыйын болуп атышат. Кыйын экен мында таможняда болгон схемалар чыгарсын. Болгон буга чейин ким кайсы таможник кандай акча жеген, ана жөн эле илде алдай беришеби, келе калып эле баягы тиги чоң бир уурунун бирөөн кармап туруп, андан башка андай да 9, 10, 15 бар да мисалы үчүнчү. Анын баарын камасына да кыйын экен. Ошол да мен айтайын деген. Элнурага суроо бергим келип атат. Сиз мына иликтөө журналисти катары Кыргызстанда кимди коррупционер деп атайт элеңиз? Иликтөөчү журналисттер могул коррупционер, бул коррупционер эмес деген нерселерди такыр айтпаш керек. Иликтөөчү журналист тапкан ошол далилдерин гана көрсөтүп бериш керек. Мен мисалы ушул өзүмдүн тажрыйбамда 7-8 иликтөө жасаганмын 5 жыл ичи. Анын ичинде эч качан могул коррупционер, могул уруу, мону камаш керек деп андай доолорду койгон эмесмин. Бул жерде ар дайым мына бул жерде талып жатат, бул жерде ушундай тууганын, мисалы ошол эле Сапар Исаковду алалы, аябай ошол чоң иликтөөлөрдүн бири ошол премьер болуп турган маалында болгон. Ошол бирок мен эч качан ушул кишини камаш керек, бул киши кетсин жумушунан деп айткан эмесмин. Бул киши жооп айтсын. Кандай ушундой каким образом кантип эле ушул бир тууганы, классташы,
ушулар мол 48 коттедждин утуп алган фирманын ичинен чыгып баратат. Жооп бербейсиздерби? Ушу укук коргоо органдар жооп бериңиздер, бул кандай болуп калды, кандай жактай бул деп гана суроо бергенмин. Мен эч качан митинг уюштурган эмесмин. Анан баягы камалсын деген лозунгтар менен чыккан эмесмин. Бул баягы саясат бул уже. Бул иликтөө эмес, бул саясат. Ошол үчүн бул жерде баягы баардык жумушту бөлүш керек. Журналист эмне жумушту, журналистикада эмне деген сапат бар, негизги сапаттыр. Мени бул эки тараптуулук, бул баланс. Бирөөнү жамандап жатканда, ошону сын айтып жатканда, ошол эле адамга ошого мүмкүнчүлүк берүү. Сүйлөп өзү жооп бергени. Мисалы азыркы мен бул жакта госрезиденцияда берип жаткан суроону койдуңуздар, анан кийин эле мына кечээ митингге чыккан менин айткан сөздөрүмдү койдуңуздар. Ал жерде бул эки видеонун ортосунда 2 жыл бар. 2 жылдын ичинде канча видео, канча маек, канча немелер бар, эфирлер бар менин айтылган сөздөр. Ал жерлер ортодо жок да, түшүп калды. Анан элдер көргөндө түшүнбөйт. Хай бул мындай деп атат деп. Бирок мен мисалы ал жерде биринчи айткан сөзүм дагы туура, акыркы айткан сөзүм дагы туура. Азырына Семетей мырза айтып жаткан сөздөрү дагы туура. Раим Матраимов жалгыз уурубу? Жалгыз иштедиби таможняда? Госсистемада жалгыз иштедиби? Андан сырткары ким таможняда иштеген? Анан таможнядан түшкөн акча каражаттар кимди баккан? Кимди таможниктерди? Бердиңиз, демек Раим Матраимовдагы ууру деген сөздү тастыктап атасыз, ошондо. Ушундай болот абы? Мына таможенный система бүгүн биздики тазабы? Сизге суроо берейин мына. Тазабы? Мен суроого жооп Система тазабы? Система тазабы? Система негизи таможня таптаза, эң жакшы система менен иштейт деген сөзгө ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Соттор тазабы? Соттор таза эмес. Бизде бир дагы ушул бийлик системасы же таможенный орган болобу, кайсы налоговый орган болобу таза иштебейт. Таза иштебеген системага барып иштеген аткаминерлер, любой чиновник кантип ушул таза иштеди деп айтасың? Алар ошол коррупционный схеманын бир бөлүгү болуп, бир жараны болуп кирип иштеп жатса. Ал негизи бунун курмандыгы эмнеде Райымбек Матраимовдун? Бул ошол схемага, ошол эрежеге кирип, ошол жерде иштегени. Ал жерге иштеп, ошол жерде, ошол системага аралашканы, өзүнүн катасы ошодо болот атпайбы? Анан кызматташтым деп акча төлөп берди да, ошол акча кайсы булактардан төлөндү деген суроо азыр коомчулукта көп болуп атат. Сиз жооп берип кетсеңиз. Аны Райымбек Матраимов өзүнөн сурагыла. Мен билген маалыматымды айттым. Так айтып коесузбу? Буга чейин мен айтып келгенмин, дагы зачем кайталап? Дагы бул жерге видеону коюп койгула да мен маек бергенмин. Мен билишим боюнча ошол эле биринчиден өзүнүн ошо болгон каражаттарын салышты, үй бүлөсүнүн имараттарын сатышты, имарат недвижимость, туугандарын үйлөрүн ошол болгон имараттарын сатышты. Андан сырткары Искендер Исмаилович кредиттерди алды, өздөрү дагы алды кредиттерди. Супруга тоже брала кредит. Ошолордун баарын бириктирип, ошентип төлөшкөн себеби накталай болгон акчалары балар жетпей калган. Анан ошентип төлөгөндөн соң ошол Эльдорадо комплексин Искендер Матраимовго караштуу болчу, жубайына караштуу болчу. Ал дагы ошону өткөрүп берди. Ушул жактан топтогон, андан сырткары ошо Кара Сууда чоң мал чарбасы бар болчу, ошол фермерский хозяйство. Ошонун баарын сатып, ошонун дагы акчаларды бул жерге кошушкан. Мына Матраимовдун жакын досу деген Бекборбиев да өзүнүн Facebook'тагы баракчасына пост жазыптыр. Андан бир цитата окуп кетейин. Баса мурдагы номер 1 адам жөнүндө бир жолу досум айтты эле. Ал мени Райым миллион атка кондуруп, элге коррупциянын символу деп крайний кылууда. Чындыгында мен ылдый жактагы катардагы менеджермин. Жеп келгендер дал ошол өздөрү. Албетте мен муну азыр дагы, кийин дагы далилдей албай калышым мүмкүн. Анткени алар акча алган жерлерде күбө эч качан болбойт. Бирок акырына чейин күрөшөм, Кудайга койдум деп бир улутунган деп жазыптыр да. Сиз ушуга комментарий берип кетсеңиз. Комментарий бере кетейин, себеп дегенде ушул 2017-2018 Жээнбековдун учурунда как раз Атамбаевдин телевидениясы болгон Апрель телеканалында да ушул талкуу болгон, ошондо да Элнура келген. Мен ошондо айткам, бул жерде жеке эле Райым жалгыз деген эмес.
ошол эле Икрам, ошол эле Сары Болот, баягы Жан Сакчынын бири, ошол эле Атамбаев деген. Ал мисалы таможниктерге жедирбейип тиги президенттер бир жакта карап жатпайт да, мисалы үчүнчү. Алар да чогуу жашат. Кантип эле ошондой эле эгерде президент мисалы таза болсо, ошо ар бир келген президент айтат, акмактар, Кытайда монча чыгып атыптыр, биздин экономикага бул кандай ыңгайда растаможка кылалы, элге кандай экен, калган бюджетке толтургула дейт да. Ант киши келбесе, бирөөлөрүн коп коет да, схема иштей берет, чыкылдап, өзүнүн алтышын ала берет да, ушундай да. Бул Бекбороевдин сөзүнө мисал кошулам ошол жерде. Бекбороевдин дагы бир постунан дагы бир үзүндү. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиси качкан жок, качуу мүмкүнчүлүгү шарты болсо дагы. Мунусун ак экенимди далилдейм, күрөшөм дегени деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиардтан ашык акча мамлекетке төктү. Кана ошол номер биринчилер 1 тыйын төктүбү? Жок. Алар 2-3 жыл олтуруп чыгып кетем, акчам өзүмдө калат деп түрмөдө. Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип, тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо таң калыштуу мага. Өзү биздин бийликке эмне жагат? Качып кеткендер демек туура кылып жатыптыр да, чыгымды төлөсөк деле баары бир камашат деп. Муну менен кийинки кузам дегендерге качууга себеп бердиңер окшобойбу дейт. Сиз адвокат катары жооп берип кетсеңиз, негизи эле коррупционерлер мамлекетке акча төлөсүн дегенди төлөп кутулуп кетиш керекпи же жазасын алыш керекпи толук? Мен оюм мындай да. Бул мыйзамдагы, конституциядагы негизги мыйзам Кыргыздын жана башка мыйзамдар. Булар бир адамга ылайыкталып чыкпайт. Бул жалпы биздин мамлекетибизде жашап аткан ар бир жаянга тийиштүү. Коргоочу жагдай болобу, же кылмыскер катары жоопко тартуучу жагдай болобу, жөн эле материалдык же болбосо мынуга айткан кыймылсыз мүлктөргө болобу, баардыгына адамдарга бирдей колдонулуш керек да. Бирок тилекке каршы мен как юрист катары, адвокат катары ушунча жылдан бери иштеп жүрүп, органдын өзүндө да иштеп жүрүп, мен мунун таз иштегенин көрө алган жокмун. Азыр эле таш иштеп аткан дегенден алысмын. Ошондуктан мына ушул жагдайларга ушул жерге келип, баарыбыз ушуну талкуулап отурабыз. Ошон үчүн жанагы актагандарга дагы бул менеджерим төлөп берим. Кайсы бир мамлекеттик чиновникти биз менеджер деп айта алабыз? Анын кызыкчылыгы мамлекет болуш керек жана эл болуш керек. Ал эми мен менеджер болдум дегени ал просто айтып атат, ошол жердеги кылып аткан кыймылга аралаштым дегенин гана далилдеп атат. Башка эчтеке жок бул жерде. Ал эми аралашкан болсо, анда ошо аралашкандын тегереги ким? Башында ким турган? Ташаганы ким? Каяка бекитишкен? Мунун баарын айтып жайып бериш керек да. Ошондо барып тергөө анан иштесе болот. Мына азыр силер камап койгондон кийин дуу чыгат айтты. Ооба чыгат, эмне үчүн чыкты? Анткени биякта мына Семетей да айтып кетти. Биякта мынакей Элнура да айтып кетти. Ошол жагдайларды салыштырып ойлоп отуруп карасак, демек ошо Бекбороевден ошо акча төлөбөй мисалы качып кеткендер жазадан кутулуп кетип атат, качпайм деп тергөө менен кызматташкандар камалып калып атат деген пикирине сиз кошуласызбы? Адамдын айтып айтканына мен кошула албайм. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени мындай да. Биринчиден айтпадыбы? Эмне үчүн ошол 15-10 кишинин ичинен бир эле Матраимовду камап атышат? Анда Бекбороевдин сөзү бир эле Матраимовду жактаганга гана тийип атат да. Андай болбосо, ошол баардыгын 10-15 кишинин баардыгын алып келип камап, баардыгынан төктүрүп, же болбосо кустуруш керек болчу да. Мына кустурат деген сөздүн баардыгы бул мыйзамдан тышкары иш. Айтайынбы? Мыйзамда андай жок. Мыйзамда жазылып турат. Адам кылмыш кылдыбы, камалыш керек, анан кийин мүлкүнүн баардыгы алып келип, жегенин баардыгы мамлекетке түшүш керек деп турат. Анан түшүрүп койсо эле бошоп чыгарып жиберет дегенден алыспыз. Биринчиден ушуга каршы канча юристтер, канча адвокаттар, канча ошо укук органдагылардын баары дагы ошол кошо телевизордон көп эле сүйлөшүп жүрбөйбү? Бул дагы кулакка сырга болуп атат да, мамлекеттин бийликте иштеп аткан, азыркы кызматты иштеп аткандарга. Эмне үчүн? Анткени баарына тегиз бирдей карайлы. Бирөөнү актап, бирөөнү неме кылууга бир гана соттун гана укугу бар. Башкаларыбыз биз аны чектеп, жол бозо алууга акыбыз жок. Милдеттүүбү тергеп туруп баарын алып келип ортого коюш керек. Азыр ошол митингге чыгып жактап атат деген тараптардын митинг уюштурган учурундагы журналисттер берген суроо боюнча дагы тасма бар эле бизде. Ошол тасмага көңүлүңүздөрдү буралык, чогуу көрүп алып анан талкуубузду уланталык. Саламатсызбы жигиттер. Бияка кимди колдоп келдиңер?
болсузбу? Жөнүнө келдик байке. Жөн эле келдиңер. Могу митингге тийишиңер барбы? Жокпу. Кактус мейда аты Марат Төрөлиев. Биякта кимди колдогону келдиңиз? Айтыңыз, Марат Төрөлиев. Биякта кимди бирөөнү колдоп келдиңизби? Кандай болду? Жөнүнө келдим, көрөт да. Жөн эле турасызбы биякта? Постараемся еще у кого-нибудь спросить. Саламатсызбы? Менин атым Марат Төрөлиев, Кактус медиадан болом. Сиз бияка митинг колдогону келдиңизби кандай? Жок, мен өтө баратыр деп болдум. Өтө эле. Сиз митингге катышкан келдиңизби? Качан келдиңиз? Жаңы эле келдим. Кайсыл? Азыр иштегенсиз, соттолгонун билесизби? Коррупция. Подальше. Үчүн ошон үчүн келдим. Кудай, подальше. Подальше. Ошого карабастан, Ошон карасам ошо. Колдоп келдим ошо. колдоп келдиңиз. Азыр 2 мүнөт мурун келбедим эле, колдобойм деп отурдуңуз. Мен азыр келдим го. Азыр келдиңизби? Саламатсызбы? Бияка митингге колдогону келдиңизби? Я. Сиздер тоштук митингге келдиңизби? Журналисттерден качпай эле Как видите, люди все избегают. И тут вот рядом ходит Ильнура Алканова, и я не знаю, как при ней они говорят да, а в отсутствии нее нет. Вы его поддерживаете, да, Да, его полностью? поддерживаю Вы знаете, что он привлекался, привлечен за коррупцию, оплатил? Да. Это А всё из-за чего вы понятно. его поддерживаете? У меня свои стремления, можно сказать, свои понимания мировоззрения. Я не должен как толпа идиотов идти за определенным кем-то. Например, наш нынешний президент отсидел в тюрьме. Как вы это думаете сами? Не, мы эту тему Ну, знаем. я вообще, да, и типа в нашей стране все возможно. Наша страна чудес. Не, вы его как поддерживаете? Вы его знаете, вместе там на выборах были с ним? или Нет, что? просто я знаю, как я слежу за нашей нынешней политикой. Я следил за нашей бывшей политикой, что, как. Я поддерживаю именно его. Вы откуда вы приехали? Я здесь, А городской. вас как зовут? Аман. Фамилия? Зачем вам моя Ну, фамилия? чтобы знать, чтобы... Сомбеку. Ага, спасибо. Не за что. Вы, ребят, тоже, да, пришли? Поддержку? Да. Тоже полностью вашего друга Амана Да. поддерживаете, да? Да, почему один Марат, человек зачем должен, такой тоне почему вопросы один задавать? человек Можно должен с легкостью отвечать за задавать. все проступки? Ну, то есть, сколько есть чиновников, которые тоже так же виноваты, просто вся эта ажа Можно просто же образовалась вежливо вокруг вопросы одного задавать, человека и все. спокойно. Зачем? Нет, я вы- спокойно. Нет, в обвинительном наклоне Нет. задаете. Вы же участников пугаете. Чем я пугаю? Они сейчас при вас говорят, да, мы пришли на митинг, когда вас нет, Ильнура, Нет, они говорят другое нет. совсем. Вы точно Вы сейчас подбираете. за мной сейчас по следам Я спросила, идете? Ребята, да? Ребята, вы на митинг? Да? Хорошо. Ушул тасмадан кийин Элнур айымга суроо бергим келип турат. Ушул видео тасманы сиз кандай комментарий берет элеңиз? Ошо журналисттин аракетине сиз жооп бердиңиз го, мындай эмне себептен сиз митингчилерди коркутуп жатасыз, качырып жатасыз депчи? Жок, бул жерде дагы баягы ушул манипуляция элементи колдонулуп турат. Баары журналист, байкасаңыздар, все деп атат. Все убегают деп атат. Все депчи. Все это означает бардык катышуучулар. Мисалы, мен да ошол митингдин катышуучумун. Мен качкан жокмун. Демек, баары эмес. Бул манипулятивный метод использования, да, в подаче информации. Бул жерде баягы болуп жаткан мындай жагдайда ошол ситуацияны журналист туура чагылдырыш керек. Бул өзү чечмелеп берип атат, өзү чечим кабыл алып туруп ошону берип атат да аудиторияга. Ал жерде ошол митингге катышуучулар, мисалы, азыр митингге, бул тынчтык митингге болсо дагы адамдарды чакырып, өзүн Райымбек Матраимовду колдоп жаткан адамдар чындыгында көп. Бул жерде канча 300 адам катыштыбы? Бирок 300 адамдан аны колдоп жаткандар 300дөн көп. Келгени 300 болуп жатат. Эмне себептен? Сиз байкабайсыздарбы? Мисалы, мен колдогонум үчүн мени кантип соцсеттерде кордоп жатат? Кандай гана сүрөттөрдү, фотошопторду, мемдерди жасап мени сөгүп, оозго алынбаган, кыргыздын оозуна алынбаган сөздөрдү айтып жатат. Ошону көрүп азыр элдер коркуп атпайбы? Бул демонстративный метод. Бул Матраимовдун оппоненттери атайын иштеп жатат. Атайын соцсетте мына Матраимовду колдогон адамдарды баарын
пачагын чыгарабыз деген бул маани билдирет. Бул ошентип булардын психологиясын бузабыз, буларды коркутабыз, экинчи чыкпас, экинчи колдобос кылабыз деген ушундай пропаганда жүргүзүлүп жатат. Ошол үчүн митингге катышкандар зорго келип, келсе дагы коркуп, журналисттерден коркуп, анан азыр дагы сүйлөгөн сөзүмдү кыркып салат, контекттен чыгарып салат деген ушундай бир коркунучтары бар. Буга чейин деле митингдер болгон, аларга деле ушундай эле коомчулуктун басымы болгон, бирок алар өздөрүнүн пикирлерин мындай ачык айтып чыккандан корккон эмес, бетинде жашырбай эле ачык айтып чыккан учурлары болгон деп ойлойм да. Анан дагы бир ошо телекөрүүчүбүздөн суроо болуп атат, чет өлкөдө. Мен сизге дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен айтсам эле сиз кайра эле өзүңүздүн эле таранитет деп айта берет экенсиз. Я же вам объяснила. Сейчас такая ситуация. Кайсыл бирөөнү ушундай Матраимовдой бирөөнү каралады эле. Таможняда ал жалгыз иштедиби? Таможняны жетектедиби? Зам болгонго. Ал южный жакты эле Иркиштанды эле карап отурган. Торгар жакты ким караган? Север жакты ким караган? ЖДны ким караган? Аэропорт жакты ким караган? Ал жакта башка таможниктер. А таможнянын үстүндө ким көзөмөлдөгөн? Кимдин кармушкасы болгон? Президенттердин. Аларды Матраимовдор каралабайт. Алар жөнүндө кеп жок бул жерде. Бул жерде саясат. Бул давно бул тема саясатка аралашып кеткен. Ошол жагдайды мен айтып жатамын. Бул жерде азыр ал эмес, даже өзүнүн бир туугандары чыга албайт эшикке. Бир туугандарды чыкканда алар коркуп калышты. Ошол үчүн бул жерде түшүнүш керек. Алар бекинип качып атса, значит буларга акча төлөдү, мындай эмес. Акча жок. Ал митингди биз 3 эле адам уюштурдук. Ошол эле жанында жүргөн адамдар уюштурдук. Биз аларды чакырыш үчүн Facebook соцсеттерди, туугандарды звонить Райымбек Матраевди тааныйсызбы, көрдүңүзбү, келип бересизби, колдойсузбу деп эле ошентип анан мага личкага жазган, Facebookка жазып мен барам дегендер келди ал жерге. Азыр бизди көрүп жаткан чет өлкөдөгү мекендештерибиз дагы суроо берип атат. Сизге 9086 менен аяктаган абоненттен суроо. Элнурага суроо. Улан Эгизбаев тирүү болгондо Райымды колдойт беле деген суроону бериптир. Мындай көз жумган адамды бул жерге саясат жөнүндө тема болуп атканда эч качан озго албаш керек. Мындай суроолорду эч качан бербейгиле. Улан Эгизбаевдин атын тийишпейгиле саясат жөнүндө кеп болуп атканда эч качан. Сиз Матраимов менен сүйлөшкөнсүзбү? Ал ким менен, кайсы атка минер жетекчи менен акча бөлүшкөн, кимге ташып берген, өзү айтып бергенби? Ошонун баарын мен дагы күтүп жатам. Өзү чыгып айтып берсин. Өзү чыгып айтсын. Мына октябрда ошол мойнуна алдыбы? Мойнуна алды. Качпадыбы? Качты. А канча адам качты 5 октябрдан кийин? Ошол Матраимовду камадым деп кече мактанып соцсетке чыгып алыптыр, Facebookка чыгып алыптыр Сапар Исаков. Мен камагам дейт. Камаган болсоң, аппак болсоң, сүттөн ак болсоң, келчи Кыргызстанга. Эмнеге качтың анда? Ушундай мына качкандар, кылмыш кылган адамдар качат. Өзү сизге айтып берди эле. Элдин пикири менен эсептешкен адам мына камакка кирип отурду. Кирди. Эмне үчүн камакка кирип камалып отурат? Чыкпайм деп атат. Пока я не докажу свою правоту, чыкпай эле коеюнчу деп атат. Бул элдин менен эсептешиш керек деп атат. Элдин пикири көрүп, ичи күйүп атат. Элдин пикири менен эсептешпей, Кыргызстан кереги жок, мен бул жерде жашабаймын, мен балдарым бул жерде өркүндөп өспөйт деп ойлогондо, анда качып кетет болчу. Ал кылса дагы ошонун мойнуна алды кылмышын. Ошол пара, ошол системада таможняда аралашып жүргөнбү? Жүргөн. Ооба, ошонун мойнуна алды. Шуга дагы баа бериш керек. Рахмат, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Семетей мырза, жолдоп кетсеңиз. Мен айтып коеюн, ушул Райымга окшогон таможниктер схемасы менен мурда ЕАЭСке кирилекте бажы тармагына какой-то бир экономика кичине бир пайда тарап болгон болсо, кийин алардын ачкөздүгүнүн айынан таможниктердин биздин башкан отуруп калды да. Ушул аябай маанилүү жагдай, ушуну эме кылалы, себеп дегенде мурда Кытайдан Россияга барчу жүктөрдүн 75% Россия аркылуу кетсе, 25% Кыргызстан аркылуу кеткен да. Az 5%га да чыкпай атпайбы? Анан казактардыкы деген эмени пошлинаны арзан кылып атат дагы, чоң жанагы логистика фирмалар бүт кетип калды. Ушул жерде бир жагдайды айтып коеюнчу. Могу Казакстан бажы биримдигине кирип аткандын астына булар ВТОго мындай бир киргенде бир 1-2 жыл эле болду эле ушундай болгон да. Анан 2015-жылдын 27-июлдагы Казакстан ВТОго кошулду мына. Анан ошо тиги Евразиялык экономикалык кеңеш
жанагы бажа биримдиги боюнча 14 октябрдагы чечим менен ошо 2015-жылы Казакстан ВТОго киргенине байланыштуу перечень ошол жерде баягы тизмеги бар товарлардын. Ошонун баарын мындай ылдый баада растаможка кылат деген жеңилдик менен кирип алган Казакстанчы. Биз деле ВТОго киргенбиз да Кыргызстанчы. Азырда бизге Казакстан темир жолу барып, Россияга барып, кайра мондай Кыргызстанга келип атат да, жүктөр айла жок. 2-3 айдан берчи. А биздин таможниктер эмнеге могу маселени көтөрбөйт? Өкмөтчү, биз деле ВТОго бергенбиз. Казакстанга берген жанагы таможня пошлинаны жана ылдый эмесин бизге да бергиле дешибиз керек да. Белоруссия өзүнүн кайсы бир товарларын ошондой сураган ылдый пошлина кылабыз деп сырттан келчү товарларга. А биз да ошондой сурашыбыз керек да. Эмнеге биз ушул эме тиги айрым бир эмелердин айынан экономика деген мындай жардын кырында болуп калбады. Канчадан бери мурда 2 жумада келчү товар деген 4 айда келип атат азыр дегенчи. Бул деген коллапс да экономикалык. Ансы деле акча эч жакка түшпөй атса, биз ага кошумча болуп эч бир мындай кыймылдоо жок да. Ошондуктан ушул маселени мындай өкмөт жанагы эмелерди тоножниктерди мындай таможник дебейм, алар тоножник деген термин да, мындай тоножниктерди тиги президент чакырып эмне себептен ушундай болуп атат? Эмнеге түшпөй атат мамлекетке акча депчи? Биз эмнеге Кытай бизге товар жибербей атат? Деп ошонун баарын бир түз эфирде ошолордон бир сурап бир чара көрсө жакшы болот эле. Болбосо биздин базарлар уже отуруп калды да азырчы. Андан сырткары жанагы эме кийим тигүү цехтерде отуруп атат бүгүнкү күндө. Ошол кийим тигүүдө биз мурда Орто Азияда флагман элек, азында Өзбекстанга алдырып идик. Өзбекстанга алдырып идик. Анан бүт экономика талкаланып атат да. Сөзүмө мен дагы кошумча белгилей кетсем, суроо берип жатат, ошол Казакстан ВТОго киргенде эмне үчүн ушундай льготный режим менен растаможка кылып баштады, а Кыргызстан эле ошол өзүнө мүмкүнчүлүктөрдү талап кылган жок. ЕАЭстин астында Беларусь талаптарын коюп туруп көп эле льготаларды алды деп жатпайбы? Бул эмнени көрсөтөт? Бул бийликтеги иштеп жаткан министерствода, өкмөттө иштеп жаткан премьер-министр, экономика тармагындагы министрлердин алсыздыгы. Бул жумуш бул ошол эле өкмөткө тиешелүү болчу. Өкмөт ЕАЭске кирип жатканда так талаптарды койгон эмес. Бул ошонун бирок ага карабай дагы бунун баары эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Контрабанданын өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк берген. Бул жерде бийлик өзү кызык болгон эмес. Ушул контрабандага каршы чыгып, биз льготный режим менен растаможканын баасын түшүрөлү деп. Официальный растаможканын баасы түшүргөндө таможниктерге эмнеге пара берип жатышат бизнес? Потому что паранын акчасы аз болуп атат. Официальный льготадан, официальный растаможкадан көрө. Бул жерде бийлик өзү кызык болгон эмес. Бүгүн октябрда окуядан кийин ушул бул политический ушундай стабильность жоктугунан бизде ушул неме граница жабылды. Биздеги реэкспорт биринчи поток эмне болчу? Кытайдан реэкспорт кирет эле. Бул жактагы биздин ишкерлер алып кирип туруп, ЕАЭс бул аябай чоң базар. Аябай чоң рынок. Ал жерге биз поставка кылат элек. Биз Алмата менен, Харгос менен карама монтип талашып конкурент болуп жүргөнбүз. Казакстан бул аябай ири конкурент. Биз ошол конкурентке каршы турган элек. Азыр мына жаңы бийлик демек бир гана камаганы мүмкүн турадыр. Ооба, кылмыш кылса камалыш керек. Бирок жалгыз Райымбек Матраимов эмес да, баарын камаш керек. Андан сырткары макул камадың. Бирок бул кандай система болсо дагы макул, бул жаман система болгон ошол. Бирок бул жаман система элди багып келген. Эми ушул жаман системанын ордуна жакшы система табыш керек. Ал жерде жаңы система куруш керек. Ошол эле элдин, карапайым элдин таламын талаша турган жакшы системаны куруш керек азыркы бийлик. Оюңуздарды бир-бирден кыскача жыйынтыктап коюңуздар, анан биз да көрсөтүбүз жыйынтыктап. Кыргызстан келип аткан товарлар боюнча дагы биздин немелер деген определенный мисалы эме бар да, 50 килограммдан аса төлөш керек да, 4 немеденчи тиги 4 евро эле 4 доллар эле килограммына. Анан ошону да биздин немелер тиги ошолор эле таможнийлар, чек арачылар ошону эме кылбай эле хоргосту гүлдөтүп атат биздин базарларчы.
андай болсо хоргоз сыяктуу логистикалык бир центрби ошондой хоргоз сыяктуу бир баягы сездин аймагында ачылган бир соода эмеси бизге да курулуш керек да, Кыргызстангачы. Эмне эле казактардын баарына эле жеңилдиктер кете берет да, биз деген экономикалык жактан банкрот болушубуз керек. Менин айтарым ушул. Сиз да кыскача айтып койсоңуз. Мындайда, бул жерде айтылган нерселердин баардыгы туура, себеби бул журналисттер көргөнүн, укканын, билгенин бул жерде элге айтып атат да. Ал эмне үчүн анда бул Элнур айткандай экономика министрлиги биздин Кыргызстандын экономикасын түздөп, көбөйтүп, ошол экономикалык жактан өсүштүккө отуруп, айлык алып аткандар анализ жүргүзбөй, өздөрүнүн столундагы гана компьютерди чечип отурат да. Мен ушуну айтылам да. Ошон үчүн жумушка бийликтегилер, жумушкаларда, кызматкаларда ошолордун деңгээлин бир сыра дагы тастап карап чыгып, чындап эле ошо билгич адамдарды, жолбуз азыр чет өлкөдөн бүтүп келген көп жаш балдар бар. Ошо билими дагы жогору, көп нерсени түшүнгөн. Ошолорду кызматка алуу керек чындап келгенде. Эскилерди эле биринин ордуна бирин оштуруп койбой дагы эле болуп атат. Мына өзүбүз көрүп атпайбы? Анткени кадровый саясатты алып карай турган болсок интернеттен, ошону эле бир жерден алып бир жерге оштуруп дагы эле ошондой болуп кетип атат. Ошону токтотуп, именно ишти билген адамдардын көзүн, ошондой иштин көзүн билген адамдарды алып келип коюш керек да. Ошондо оңолобуз. Рахмат, биздин дагы көрсөтүүбүздүн убакыты соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз студиябыздын меймандарын дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетели. Эл аралык адвокаттар уюмунун мүчөсү, эксперт Токторбек Ашыркул уулу, журналист Райым Матраимовдун тарапташы Элнур Алканова жана ошондой эле журналист Семетей Талас уулу болду. Сиздерге терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.